Жумакан. Тургунбаева. Чолпонай. Угуп атасыңарбы? Ооба. Жумакан менен Чолпонай эмнеге жооп бербей атат? Так, бардыгыбыз микрофондорду жандырып алайлы. Башында өткөнкү сабак жөнүндө бир аз маселе козгосок. Өткөнкү сабактарга кимдер катышкан түз эфирде? Кимдер өткөнкү сабак менен таанышты? Кол көтөрүп коелачы башында. Так, Абдирашитов. Дагы ким катышты? Азирет. Орозбек. Өткөнкү сабакта сөз кылдык. Графика жөнүндө. Графика деген эле? Деген арчектен турган компьютердун эмеси сырткы бака ичинде рабочий столдо түзүлүштөр дагы. Багдөлөт. Ооба агай. Сен айтып койчу. Орозбек бир аз бир топ жакындашты. Багдөлөт. Графика деген эмне эле? Эмне дейсиз агай? Графика деген эмне эле? Агай мен алдын суракта жок элем. Бала жөн отур. Кийинки шилтемени жөнөткөм силерге. Эгерде сабакка катыша албай калгандар болсо, ошол шилтемеден көрсөңөр болмок. Макул. Силер мурунку сабактар боюнча толук маалымат ала элеңерге, мен жаңы сабакты кантип өтөм силерге? Биздин бул сабагыбыз бирине экинчиси уланып кеткен сабак. Силер биринчи сабакты толук түшүнмөйүнчө, кийинки сабактарга биз өтө албайбыз балдар. Биринен бирине уланып кете берген сабак. Биз кантип немеден? Мисалы дейли. Бишкектен Ошко келатканыбызда туннелден өтө албай туруп кантип Ошко келе алабыз машина менен? Мына ушундайда кеп болуп калат. Биздин сабактарыбыз биринчисинен экинчисине бири-бирине көпүрө сыяктуу болуп өтүп кете берет. Агай ар кандай сүрөттөр, чиймелер, чертеждор графикага киреби? Ооба. Орозбек. Графика азыркы мезгилде экиге бөлүнөт эле агай, Ооба. Экиге бөлүнүп расттардык, анан Бир эле вектордук Орозбек болуп. түшүндүбү ошондо? Башкалар түшүнбөдүбү мурунку сабактар жөнүндө? Вектордук бак.
мен бул сабакты кийинки мурунку сабактар кийинки тапшырмаларга силерге үстүңөргө дагы артылган жүк болуп эсептелип калат дагы. Мен жаңы бүгүнкү теманы баштай берем. Бүгүнкү темабыз анда жалаң Photoshop программасы жөнүндө сөз кылабыз бул жерде. Photoshop'то biz иштөөнү үйрөнүп баштайбыз, Так. Photoshop. Азыр мен силерге Photoshop программасын ачып жатам. Бул жерде Photoshop программасынын көрүнүшү. Биз Photoshop программасында кантип сүрөттөрдү бөлүп алабыз жана керектүү жерлерин, керексиз жанагы беттеги, түзүлүштөгү тактарды жана башка нерселерди кантип жок кыла алабыз. Ушул жөнүндө сөз кыла баштайбыз. Биринчи биз сүрөт алып алышыбыз керек. Биз кайсыл сүрөттү алып алсак? Фото дегендин ичинен биз ушул жерден мына сүрөттү алып алайлы. Бул жерде ушул сүрөттүн фонун кыркып, фонун алмаштырып, бетиндеги тактарды же болбосо керексиз жерлерди тазалоо жолдорун карайбыз. Сүрөттүн көлөмү деп коебуз, размер изображения 41 сантиметр, бул турасы, бийиктиги 27 сантиметр. Пиксель дюйм дегенде биз чекиттердин көптүгүн айтабыз. Эгерде бул канчалык аз болсо, ошончолук сапатсыз сүрөт болуп кете берет. Канчалык көп болсо, ошончолук сапаттуу сүрөт болуп эсептелет. Сантиметринде 118 пиксель жайгашкан. Ушул жерден көрүп алсак болот. Биз буну 150 кылып көбөйтүп алалы. Сүрөтүбүз чоңойду. Жакындатуу функциясы. Эми биз мына жердеги адамдарды гана кесип алышыбыз керек дагы. Аркаңкы фонду өчүрүп салышыбыз керек. Ал үчүн биз керектүү чекиттерди белгилөө функциясын колдонобуз. Бул Photoshop программасы өткөнкү сабактарда сөз кылганбыз. Жалаң чекиттердин көптүгүнөн чекиттерден түзүлгөн сүрөттөрдү оңдоо программасы болуп эсептелет. Биздин мына жерде жакындатып көрсөк өткөндө сөз кылган ичинде мындай толтура чекиттер пайда болуп турат. Биз ушул жерден ак чекит менен мындайча айтканда сары чекит менен кара чекиттерди бөлүп алып иштетип жатабыз. Биз керектүү жерлерин белгилеп алып атабыз. Эгерде силер да ушул программа менен иштеп аткан болсоңор, ушул кадамдарды чогуу жасасаңар болот. Биз ушул жагын азырынча өчүрүп алып турат. Enter баскычын бассак, биздин белгиленген аянт жабыз үзүк сызык
менен белгиленип калды. Слойдон biz fon деген жерде слой 1 деп алабыз. Слой 1 дегенimiz biz bir топ слойлор менен иштеп атканда, слой дегендерибиз объекттер менен. Biz бул жерге 10 сүрөт ташсак, слой 10 болуп узарып кете берет. Фон дегенде, фон дегенде арканкы гана көрүнүшү билебиз. Фон дегенде biz арканкы мындай чекиттерди өчүрө албай калабыз, ал фон катары белгиленип кетет. Слой дегенде biz фондун үстүнө бастырылуучу сүрөт деп түшүнүп калсак болот. Бул бир жолу. Экинчи жолу бөлүп алуунун ушул эле жактан окшош чекиттерди белгилеп алуу автоматтык түрдө. Эгерде биз боз түскө бастык эле мына жерден боз түстөрдүн баарын белгилеп алды. Бул жактарда да боз түстөр бар экен, кийимдерге чейин белгилеп алып, бул жерден каталыктар кетип калды десек болот. Бул жерден боз түстөрдү белгилеп алдык. Андан да башка жолу окшош чекиттерди биз мышканын коюу менен белгилеп алуу функциясы. Мына ушул жол менен дагы өчүрсөк болот. Мына жерден кийимине кирип кеткендигине байланыштуу. Аны biraz кичинертебиз. Буну биз иштеп атканыбызда бул жерде көрүп атпайсыңарбы, мына жерден кирип кетип атат. Ал убакта биз alt клавишасын бассак, мына плюс дегендин ордуна минус деген белги чыгат дагы. Биз мына окшогон объекттерди сыртка карай жылдырып алсак болот. Так. Biz delete өчүрүү клавишасын бастык азыр. Biz ушул жагынан азырынча ушул жагына кайсы бир фонду алып келип салып туралы. Так, биз буларды biz аркасына башка фон коюшубуз мүмкүн. Ушул эле жерден биздин компьютерибизде сакталган фондон алабыз. Фон деген Ол жерден бир фонду алып коюп турабыз. Биздин азыр алып келген сүрөтүбүз Enter кнопкасын басуу менен биз аны жайгаштырып алдык. Эми биз аны фонго жылдыруу үчүн жанагы эле слойдо турган жерден экөөнүн ордун
мышка менен тартуу аркылуу мышка менен тартып алмаштырып алсак биздин биринчи слой деп турган сүрөтүбүз алдыңкы көрүнүшкө чыгып калат. Бул биздин мына жерде көрүп атабыз ак болуп жанагы мурдагы сүрөттөгү биздин чекиттер, башкача айтканда көрүнүп калды. Аны биз өчүргүчтүн жардамы менен өчүрүп алсак болот. Бул жерде 100% өчүрүү деп турат. Биз аны берилген чекиттин кайсы бир бөлүгүн гана өчүрүү керектигин тандап алдык эле бул жерде. Арканкы фонго мындай бири-бирине айкалыштырып өчүрүп кетип атат. Мына ушул ыкма менен биз сүрөттөрүбүздү алмаштырып алсак болот. Силер өзүңөрдүн эле сүрөтүңөрдү кааласаңар Лондондо, кааласаңар Америкада, кааласаңар Парижде жүрүп аткан кылып жасап алсаңар болот. Ал үчүн фонду өчүрөбүз сүрөттүн. Анан каалаган шаарыбызды алып коюп алсак болот. Эми жана башка көз улантып кете беребиз. Эми мына жерде биздин сүрөттүн мына жерде бир чекит турат, керексиз чекит. Аны биз жок кылып салыш үчүн бул жактан чекиттерди окшоштуруу деген функциябыз бар. Аны ушул чекитти белгилеп алуу менен бул жакка окшоштуруп салсак биздин бетибиз таза болуп калат. Дагы кайсыл жерде? Бул жерде бар экен, ушул жолдор менен тазалап чыксак болот. Менимче бул жери түшүнүктүү эле болду окшойт, Ким кайсыл жеринде түшүнбөй калды? Калганын практика жүзүндө иштеп көргөнүңөрдө дагы түшүнүп аласыңар деген ойдомун. Агай, мектеп качан ачылат экен? Азырынча белгисиз бизге. Ким кайсыл жерлерине түшүнбөй калды биздин
Birinchi saatыбыздын аякташына 4 минутта, 3 минутта гана убакыт калды. Түшүнбөгөн суроолор болсо берсеңер болот. Так, группага Алмаз, Азирет сүрөттөрдү жөнөттүрө. Алмаздыкы эмне болбойт? Азирет. Ошкап көп коюптур Азирет. Азамат бизден индустарды. Азирет, сен кайсыл программа менен иштеп атасың бул жерде? Pixart деген телефонун. Ооба, телефондо дагы программа бар. Бирок мына окшогон жерлерде телефондо кенен иштей берсе болот. Айрым жерлерде көлөмү чоң сүрөттөргө келгенде телефон бир аз кыйналып калат. Бирок мына сүрөттөрдө телефон ыңгайлуу эле ал программалары. Азирет, сен ушул программада иштеп аткан болсоң, мындай кыл. Телефондо иштөөнү, телефондун экранын запись кылганды билесиң, а? Аны Zoom'га кирип деле ошол Zoom аркылуу запись кылсаң да болот. Ооба. Ошону иштеп атканыңы запись кылып, группага жөнөттүң. Азыр коюн. Биздин биринчи саатыбыздын убактысы аяктады. Zoom'дун дагы убактысы бир аз аяктап бараткандыгына байланыштуу мен конференцияны жабам дагы. Кайра эле ушул шилтеме аркылуу кийинки сабактан көрүшөбүз. Болуптур агай.